Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Курут Трейд. Бүгүн бизде необычный видеоролик болуп жатат. Биз көпчүлүк бизден сурап жатат. Онлайн обучение, офлайн обучение барбы деп, ошолорго бир жооп берип коелу дедик эле. Бүгүн бизде конокто биздин 6 айлык онлайн курстун бүтүрүүчүсү аты Эрлан. Эрлан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эрлан, сураныч сенен бизге айтып түшүндүрүп кетсең, кантип сен бул трейдингке кантип келдиң? Жана трейдингке келгенден кийин кандай кыйынчылыктар, кандай тоскоолдуктар болду сага? Ошолорду бизге четинен айтып берип, анан жана онлайн обучение, офлайн обучение жөнүндө сурап аткан досторго, жаңы баштап аткан эже, байке, инилерге кандай совет берет элең? Ошо өз оюңду айтып кетсең. Биринчиден ассаламу алейкум. Мен трейдингке келгенде кызык болгом мен да. Адамда кызык болуш керек биринчи. Кызык болбосо анда болбойт да. Экинчиден мен видеолорду көрүп жүрдүм. YouTube'дан, TikTok'тон ошолорду көрүп жүрүп анан келгем. Келгенде Куруттун видеолорун көрүп келгем. Анан Курутка жазгам, үйрөнөм, аракетим бар деп. Келгенден кийин менде кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылыктар мындай жоготуулар көп болду чынында башында. Андан кийин Телеграмдан окудум. Окуш керек. Окугандан кийин анан жыйынтык боло баштады да. Кантип анализ кылыш керек, кайсы жерден сделка ачыш керек. Ошонун баарын үйрөнүп, анан азыр болсо Кудайга шүгүр жакшы прибыльдер бар. Ошондо сиз баягы трейдингке келип, кызыгуу менен келип, ошенткенде башында кандай ошибкаларды кылдыңыз, кандай баягындай туура эмес, балким шаг кылып алдыңыз. Ошолордун баардыгын бул жаңы баштап келаткан эжелерге, байкелерге, инилерге мындайча айтканда сиздин оюңуз, жеке оюңуз эмнеден башташ керек? Жана сиз өзүңүздүн стратегияңызды айтып кетсеңиз, кантип сиз аягы чыдап келип, ушинтип келип прибыльга чыга баштадыңыз? Ошибкалар болгондо биринчи эле мен чыныкы акчам менен салып баштагам чынында. Андай эмес экен. Биринчи баштаганда бул демошот менен башташ керек экен да. Биринчи эле келе калып эле акча салып анан прибыльга чыгып кетем деген ой болбош керек экен. Азыр ошол Көбүнчөсү эле ойлойт экен да, баягы доллар салып эле мен ушу менен миллионер болуп кетем. Андан кийин кээ бирөөсү болсо ойлойт экен, бул деген казино депчи. Анан баягы казино дегендерге болсо мен мындай деп жооп берем да. Кантип минутный графикке коюп туруп, анан анализ жок эле, эч нерсеси жок эле. Сделканы биринин артынан бири 3-4 баягындай 30 секундка, 15 секундка ачкандарга мен ошентип жооп берем да. Эми баягы силер ошентип эгерде өзүңөр ошондой кылып ача турган болсоңор, эч кандай анализиңер жок, эчтекеңер жок да, ал деген кино болуп калат. ошондой болуп калат чынында. Мен деле башында мындай 15 секунд, 10 секунд, 1 минуталык деп эле мен деле ошондо ачып берчүмүн да, мындай анализим жок элечи чынын айтканда. Бирок Ошол учурда менин ошибкам ошол болду да. а, Акчамды салып туруп эле ошол жактан көп минуска киргем да. ошол анализди үйрөнгөндөн кийин трейдинг кадимкидей жеңилирээк болуп калдыбы? Ооба, ошондой болуп калат. М, Мындай бир карап эле түшүнөсүң да рынокты. Графикти карап эле. Күнүнө канча сааттан иштейсиз? Графиктин астында канча сааттан отурасыз? 5 саат, 4 саат, эң көбү бир 6 саат болсо керек. Бул трейдинг сиз үчүн уже кадимкидей жумуш болуп калган экен да, мындайча айтканда. Адамдар эртең менен туруп жумушка баргандай эле сиз эртең менен туруп эле графикке, компьютердин астында отурат экенсиз. Ооба. Анан азыр сиз кандай стратегияны колдоносуз? Кандай индикаторлор менен иштейсиз балким?
Азыр мен индикатор дегенде зигзаг менен RSI'ды колдоном. Зигзаг деген бул уровеньди жакшы чыгарып берет. RSI болсо мындай эң оңой индикатор да, анализ кылганга. RSI менен сиз баягындай точка входа карайт экенсиз да, э? Эгерде RSI'да перекупленность болуп атса, ылдыйга кирет экенсиз, э? Ошого анан зигзаг менен уровеньди карайт экенсиз дагы, экөөнү салыштырат экенсиз, э, ошондо. Түшүнсөм. Ооба, ошондой. Жакшы. Ошо баягы экөөнү салыштырып туруп эле, андан кийин импульска карата сиз убакытты тандайт экенсиз да, ошол убакыт менен анан сделка ачат турбайсызбы, э? Ооба. Убакыт боюнча дагы 10 минутадан жогору ачыш керек да. Сделканы, э? Сиз 10 минуттан өйдө ачасыз, э? Анализде болсо ошол 30 минутадан 10 минуталык свечаларга чейин, баягы таймфреймге чейин анализ кылат экенсиз анда, э? Кошуп кетчү бир нерсеңиз барбы, Эрлан? Менимче жетиштүү го дейм. Чоң рахмат анда. Көрүшкөнчө.